63 жаштагы Анарбай Дарбаев жүрөгүндө дарт бар экенин жай мезгилинде билген. Ошондон тартып ал ооруканага каттап дарыгерлерден кеңеш алып турган. Ага адистер тез арада чет өлкөдө кымбат баалуу операция жасатуу зарылчылыгы бар экенин айтышкан. Бүгүн анын бир көйгөйү чечилгени жатат. Анткени Түркиядан келген хирург анын жүрөгүнө акысыз операция жасай турган болду. Стенд болбойт экен, биздики тамыр коюш керек экен, шунтирина деп коет экен, ошону коюш керек экен 3-4 анан алар мага сунуштады. Түркиядан жакшы адис келет деди. Ошо баасы арзан, анан көп эме кетпейт деди силерден. Мындай эме бар жок ошол жер барсаңар өздөрү келип, өзү бүтүрүп кетет деп айтты да. Анан ошол себептен келди ошого. Анан бүгүн мен ошол кезегим келип калган экен. Азыр операцияга кирем. Буга чейин Ош облустук ооруканасы менен Түркиянын Acıbadem клиникасынын ортосунда жүрөк кан тамырларына жасалчу оор операция боюнча тажрыйба алмашуу жаатында келишим түзүлгөн. Ага ылайык 2 күн ичинде 4 бейтапка оор делген операция жасалат. Tansel Türk oğlu geldi. Аны менен азыркы күндө бир операцияны жасап чыктык. Буюрса баары жакшы, жүрөгү уруп атат, 3 тамырды алмаштырып чыктык. Жаңа ошону менен бирге дагы 3 операциябыз азыр 3 оорулуу даяр. Аларды да буюрса 2 күн ичинде жасап бүтөбүз. Бул тажрыйба алмашуу биздин келечекте бул больницага аябай чоң жардамы чоң. Себеби дегенде булардын операция ыкмалары менен биздин өзүбүздүн ыкмаларыбыз менен уйкаштырып биз жакшыраак элге жардам көрсөтүүсүн жакшыртабыз деп ойдобуз. Түркиядан келген тажрыйбалуу хирург Tansel Türk оолу эртең менен жүрөк кан тамырына жасалган оор операция ийгиликтүү өткөнүн жана кесиптештерине тажрыйба алмашуу жогорку деңгээлде жүрүп жатканын айтып, ооруканадагы шарттарга токтолду. Buradaki ameliyathanede gayet güzel, ekip de çok iyi. Kardiohirurgiyanın başçısı Adıl Satvaевич Жанбаев менен чогуу жасадык, анан бригадасы менен чогуу жасадык. Буга чейин жолуга элек болчубуз. Биринчи жолу командасы менен өзү менен жолугуп эртең менен операция кирип 3 сааттын ичинде операциядан жакшы өттү. Операция бат эле чыгып кеттик. Командасы өзү дагы бригадасы дагы жакшы даярданышыптыр. Мындай операцияны оңой өттү да. Өзү негизи больницанын өзү дагы материалдар, оборудование жагынан, операционный жагынан жакшы экен. Hastanenin altyapısı da gayet güzel, yani aletler olarak, donanım olarak. Бул алгачкы жолу болуп жаткан иш-чара эмес. Буга чейин Ош облустук ооруканасына келишимдин негизинде Acıbadem клиникасынын тажрыйбалуу хирургдары келип, акысыз операцияларды жасап жүрүшкөн. Буга чейин 2-3 ай мурун дагы башка врачты, башка хирургду алып келгенбиз. Тамыр хирургун алып келгенбиз. Ал 6-7 кишиге фистула коюп берди. Жанагы гемодиализ ала турган пациенттерге. Азыр болсо бул операция жанагы аорта корональное шунтирование деген операция жүрөккө жасалат. Аябай оор операция. Өзү негизи бул Оштогу областной больницада өздөрү буга чейин 2-3 жолу кылышыптыр. Жаңы үйрөнүп аткан операция да. Биз дагы анан Түркиядан адисти алып келип, батыраак бул операция Ошто батыраак көбүрөөк жасалсын деп, үйрөнүп кетишсин деп бул врачты алып келдик. Жыл башынан бери Ош облустук ооруканасында жүрөк кан тамыр боюнча 27 операция жасалды. Учурда дагы түрк, украин хирургдары менен тажрыйба бөлүшүү боюнча макулдашуулар жүргүзүлүүдө. Айжамал Түгөлбай кызы, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.